Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге жүрөк боюнча, ошондой эле жогорку кан басым оорусу боюнча кыскача маанилүү маалыматтарды айтып өтмөкчүмүн. Жогорку кан басым оорусунан баштай берели. Биринчи эле сиздерге айтып кое турган нерсе, эгерде качандыр, балким бүгүн, балким бир жума мурда кан басымыңыздар көтөрүлгөн болсо, мунун себебин издебей эле коюңуздар. Анткени жогорку кан басым бул өз алдынча оору. Албетте кандайдыр бир башка оорудан улам деле жогорку кан басым катталышы мүмкүн. Бирок негизинен жогорку кан басым өзү оору. Ошол себептүү мунун себебин өтө изилдей бериштин кереги жок. Андан көрө врач айткан көрсөтмөлөрдүн негизинде дарыланууну башташ керек. Же болбосо улам текшерилип туруш керек. Себеби бир эле жолу кан басым көтөрүлгөнүнө байланыштуу эле кан басымды төмөндөтүүчү дарылар анчалык сунуштала бербейт. Айрыкча өтө эле көбөйүп кеткен эмес болсо, мисалы 160га чейин болсо, биринчи жолу көтөрүлгөндө эле дары жазылып калынбайт. Арадан бир ай өтүп же болбосо жок дегенде 10 күндөн кийин кайра текшертип көрүп, анан мында дагы эгерде кан басым бийик чыккан болсо, ошондо сизге таблетка жазылат жана аны айткандай кылып ичип жүрүшүңүз максатка ылайыктуу болот. Бирок эгерде биринчи жолу көтөрүлдү, бирок кийинки барганда көтөрүлбөсө, дагы текшерилип туруш керек болот. Убакыттын өтүшү менен сизде кан басым оорусу бар жок экендиги аныкталат. Анан ушул орунда айтып кое турган нерсе, жогорку кан басым оорусу бул тукум кугуучу оорулардын катарына кирет көбүн эсе. Ошол себептүү сиздин атаңызда же апаңызда жогорку кан басым оорусу бар болсо, то есть давлениясы бар болсо, же болгон болсо, анда 35-40 жашка келип, сизде дагы ушул оору пайда болуп калышы мүмкүн. Балким жашыраак убагыңызда деле пайда болуп калат. Айрыкча ушул бейтаптар мунун себебин издебей эле дарыланып баштай бериш керек. Демек, бул Кудайдын берген сыноосу, демек дарыланыш керек деген тыянакка келесиз. Негизинен ушуну айткым келди. Анан албетте бай айткандай, жогорку кан басым башка оорулардан деле катталат. Баарыңыздар эле ошол билип эле айтып дагы жүрөсүздөр. Айрыкча жанагы бөйрөк оорусунан улам деле кан басым көтөрүлүшү мүмкүн. Ошол себептүү эгерде кан басым көтөрүлгөн болсо, анда изилдеген учурда баары бир анализ тапшырылып турулат да, ошол учурда бөйрөктүн анализин дагы тапшырып, анын жыйынтыгын көрүп койсоңуздар жакшы болот. Анткени жөн эле кан басым оорусуна караганда дал ушул бөйрөк ооругандан улам кан басым көтөрүлгөнү бир аз коркунучтуураак болот. Ошол себептүү эгерде бөйрөгүңүз ооруп жүргөн болсо, буга чейин ата энеңизде ошол кан басым оорусу болбогон болсо, жана ошол себептүү ошол бөйрөктө кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү сезип жүргөн болсоңуз, анда демек ошол бөйрөк оорусунан улам жогорку кан басым катталган болушу мүмкүн. Аны текшертип коесуз, өдө айткандай, бөйрөктүн анализдерин тапшырып коюш керек болот. Креатинин, общий анализ моча. Анан эгерде сиздин ушул диагнозуңуз такталган болсо, алдыда мен айта турган 3 көрсөтмөнүн негизинде дарыланып турасыз. Албетте, ар бир эле ооруда айыгуу максатында көп нерсе кылыш керек болот. Туура жашоо образын камсыздоого аракет кылынат, бирок айрыкча ушул 3 сунушту аткарбасаңыз болбойт. Биринчиси, бул колдон келишинче стресстен өзүңүздү коргойсуз. Катуу кубанбайсыз, катуу кайгырбайсыз. Бир калыпта жүрүүгө умтуласыз. Эгерде катуу эмоционалдык жактан өзгөрүп турчу болсоңуз, бул кан басымды көтөрүп коюшу мүмкүн. Ошол себептүү бир калыпта жүрүүгө умтулуңуз. Ошондой жүрүүгө тийишсиз дегенден алысмын, эми колдон келишинче өзүңүздү тынч кармаганыңыз жакшы. Экинчи сунуш, бул албетте таблетка. Жазылган дарыны ичип жүрүү максатка ылайыктуу болот. Дарыны ичкендеги зыянга караганда ичпей коюунун зыяны кооптуураак экендигин дагы бир ирет эстетмекчимин сиздерге. Анан үчүнчү, өтө жөнөкөй, өдөдө айтылган 2 сунуштай эле бул дагы жөнөкөй. Колдон келишинче көбүрөөк басасыз, күчкө салып
чуркагыңыз деген жайым жок, же болбосо күнүнө 2 сааттан басышыңыз керек деп дагы айтпаймын. Колдон келишинче көбүрөөк баса бериңиз. Бул дагы жүрөккө кубат болот, бөйрөккө дагы жакшы жардам берет, ичегилерди жакшы иштетет. Ошол себептүү көбүрөөк басасыз. Демек, жогорку кан басым оорусу боюнча ушул көрсөтмөлөрдү айрыкча аткарыңыз. Калган көрсөтмөлөр эми диета боюнча дагы башка сунуштарды буга чейин деле уккансыздар. Негизи бул маалыматтарды деле көпчүлүгүңүздөр уккансыздар. Бирок эскертип туруу менимче ашшалык кылбайт. Эми жүрөк боюнча дагы кыскача айтып өтөйүн. Эгерде сиздин жүрөгүңүз ооруп калган болсо, аны кандай билсеңиз болот? 3 белгисин айтып өтөйүн. Негизи ар кимде ар кандай. Жада калса жүрөк ооруганы билинбеши деле ыктымал. Бирок көпчүлүк учурда ушул белгилер өзүн биринчи көрсөтөт. Ошол себептүү ушуларга көңүл бурабыз. Биринчиси, жакшы билесиздер, адамдын жүрөгү ооручу болсо биринчи тамандан чишик башталат. Бутуңуздун ушу таманыңыз, үстүңкү бети айланасы, анан өйдөрөккө чейин чишиктер пайда болуп жатса, жана бул мисалы кечинде пайда болуп эртеңден жок болуп кетип жатса деле, чарчаганыңыздан кийин ишсе деле, буттар жүрөктө көйгөй болушу мүмкүн. Ушуга көңүл буруп коесуздар. Буттарыңыздарды карап коюңуздар. Анан ошол жүрөк ооруй баштаганда кан айлануунун ошол акыркы звенолорунда көйгөйлөр болот да, бут дагы өтө алыс болгон сыяктуу, колдун бармактары дагы жүрөктөн бир кыйла алыс. Ошол себептүү ушул бармактарыңыздарда дагы кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ушул бармактардын түстөрү кандайдыр бир өзгөрүп калышы мүмкүн, көгөрүп кетиши мүмкүн, кубарып кетиши мүмкүн. Карап коюш керек колдорду дагы. Анан дагы бир белгиси, албетте оорусуң дагы болбой койбойт, жүрөк кадимгидей ооруйт. Бирок салыштырмалуу башка органдардын оорулары сыяктуу, мисалы ашказаныңыз ооруса, сааттар бою ооруп деле жүрө берет го, белиңиз ооруса деле. Бирок жүрөк көпкө чейин оорубайт. Көкүрөк тушуңузда, сол жак көкүрөк тушта ооруксунуу болот. Ашып кетсе 15 мүнөткө чейин жетиши мүмкүн. Андан узак оорубайт эгер жүрөк ооруп жаткан болсо. Эгер мындан да көпкө чейин ооруса жана ооруу катуураак болсо, анда Кудайым өзү сактаган болсун, инфаркт болушуңуз мүмкүн. Тезинен ошол ооруканага барууга муктаждык болот сизде. Эгер ооруу катуу болсо жана 15 мүнөттөн узакка чейин созулса, же адам эстен тана турган болсо, анда инфаркт болушу мүмкүн. Негизи жүрөктөн жөнөкөй ооруларынан деле ооруксунуулар болуп турат, бирок кыска убакыт, көпкө чейин созулбайт, күндө оорубайт, кээ бир күндөрү ооруп турат. Ушул белгилерди өзүңүздөн сезген болсоңуз, анда сөзсүз түрдө кардиологко көрүнгөнү барууга милдеттүү болуп каласыз. Бирок эгерде көкүрөк тушта, ушул арка жагында ооруксунуулар болуп турат, көпкө чейин ооруйт, сааттар бою деле оорушу мүмкүн, бирок бул оорулар жүрөктүк эмес. Ошого маани берип коюңуздар. Кабырга аралык нервтер сезгенген болот, кызыл өңөчтө көйгөй болушу мүмкүн. Ушуларга дагы маани беришибиз керек болуп калат, эгерде ушул көкүрөк жакта ооруксунуулар болсо. Анан ар бир эле сиздеги катталган оору да айтканда жүрөктө боло бербейт. Ушуга маани берип коюңуздар. Анан акырында айтарым, сөзсүз түрдө көргөн видеоңуздарды жакындарыңыздарга дагы жөнөтүңүздөр. Медициналык сабаттуулугуңуздарды баарыңыздар арттырганыңыздар өзүңүздөр үчүн жакшы. Канчалык көп билсеңиздер, анан комментарийге суроолор болсо, сын пикирлер болсо анча-мынча жазсаңыздар болот.